Эмне үчүн сүйгөндөн коркобуз? Биз сүйүп жашагандан коркобуз. Себеби махабат, сүйүү менен кайрылып жашагандан коркобуз. Каалаганыбызда наразы болуп жатып, жакындарыбызга аткартабыз. Мына ушул нерсе кандан канга өтүп кеткендиктен дагы балдарыбыз дагы өздөрүнүн каалаганын наразы болуп жатып, актанып жатып аткартат. Менин түшүнүгүм боюнча коркуу, наразы болуу бул билимсиздиктин себеби. Эмне үчүн биз жаман көрүүнү, наразы болууну сүйүүгө айланта албайбыз? Себеби коркобуз. Сүйүү, мээрим менен кайрылганга, сүйүү менен жашаганга коркобуз. Бизде түшүнүк бар. Сүйүү бар болсо кордолобуз, азап чегебиз, кемсинтилебиз, жакшы сүйлөсөң түшүнбөйт, башыңа чыгып алат. Жакшы сүйлөсөң, өтө мээримдүү болсоң, өтө сүйүп жашасаң, өтө урматтасаң, сен кордолосуң, сен азап чегесиң, сенин башыңа чыгып алат деген түшүнүктөр бар. Ошон үчүн дагы биз бул жерде наразы болууну, жаман көрүүнү ойготобуз. Бизди жашоодо жаратканга жакындатып турган, жердин бетинде бейишти сездирип жашаткан бир ачкыч бар. Ал сүйүү жана мээрим ачкычы. Бардык нерсеге сүйүү менен кароо керек. Биздин оюбуз таза болсо, сүйүүнү дайыма бере алабыз. Сүйүүнү чырак менен издебеңиз. Анткени сүйүү жасалма жарыктан качат эмеспи? Өз алдынча ишиңизди кылып жүрө бериңиз демекчимин. Бир күнү эшик каккылап өзү келет. Буга көңүл кош мамиле жасабай, кубанычтан эшик ачып, жүрөк түпкүрүнөн орун бериңиз. Жүрөк менен сезип, баары алыңызча түшүнүп тургандан кийин сүйүүнүн өзү экенин көрөсүз. Буга ишенип коюңуз. Сүйүү сизге кайра жаралгандай жаңы дем берет. Ал жашооңузду кайра жаратып жаткандан кийин сиз дагы аны бут алдында тепсебестен, ага жаңы төрөлгөн балага кылгандай аяр мамиле кылыңыз. Аны бөпөлөңүз, аны сактаңыз, аны урматтаңыз, ага ишениңиз, андан үмүт кылыңыз. Ишеним артыңызда эч качан аны алмаштырбаңыз. Сиз карып, акыркы демиңизди алып жатканда эсиңизге жалгыз гана сизде болгон сүйүү келет. Бул бардык окуялардан, байлыктан да сиз үчүн кымбат болот. Албетте, эгерде ал сизде болгон болсо, сиз тынч көз жумасыз. Сүйүүнү сурап дагы сатып дагы албайсың, бирок аны бөлүшүүгө болот. Аны канчалык көп бөлүшсөң, ошончолук сүйүктүү болосуң. Ушул сыяктуу бакыт жөнүндө дагы канчалык башкаларга бакыт тартууласаң, ошончо өзүң дагы бактылуу болосуң. Ишенбесеңиз, кимдир бирөөгө жылмайып көрүңүзчү. Ал да сизге жылмаюу менен жооп берет. Чын жүрөктөн таанышыңызга белек кылсаңыз, ал дагы белек берет. Бирөөгө СМС жазып көрүңүз, андан дагы жооп келет. Демек, эмне жакшылык кылбайлы, баары кайтып келет. Кээде күтпөгөндөн дагы, биз кылгандан дагы көбүрөөк кайтып келет. Биз ушул жерде жалаң жакшы сапаттар жөнүндө гана айтып атабыз. Бирок адамдын оозунан чыккан ар бир сөзү бул өзүгө эгилген. Эмнени эксең, ошону аласың. Оюңдан, сөзүңдөн кимге эмне кааласаң, демек бул өзүңө каалаганың. Сиз эч качан бирөөгө ден соолуксуз жашоону, бактысыз жашоону, ийгиликсиздикти, ооматсыздыкты каалабайсыз да, чынбы? Бирок сиз бирөөнү сүйлөп жатканда ойлондуңуз беле? Ал сүйлөгөнүңүз өзүңүзгө гана эгип жаткан. Эртең натыйжасын аласыз. Сиз натыйжасына албасаңыз, анда балдарыңыз алат. Дагы бир жолу кайталаймын. Сүйүү менен бакытты издөө зарыл эмес. Аны биз сырттан албайбыз. Бир даанышман сүйүүнү көпөлөккө салыштырган экен. Канчалык аны кубаласаң, ал ошончолук сенден алыс качат. Эгерде сен мындайда нейтралдуу абалда болсоң, сенин ийиниңе өзү келип конот. Сүйүү дагы дал ушундай. Эгерде бир нече кишилердин арасынан өзүңүздүн купулуңузга толгон адам менен жашайм деп өзүңүздү мажбурласаңыз, бактылуу боло албайсыз. Жөн гана бул өзүңүздү алдагандык. Сүйүүнү издеп кереги жок. Бул биздин ичибизде салынган,
бакытыбыз дагы ичибизде салынган. Адам аны өзүнөн сезиш керек. Сиздеги бар сүйүү, бакыт, мээримдүүлүк башка дагы ар бир адамда бар. Башка адамдар дагы сиз сыяктуу мээримди төгүп турган, чачыратып турган адамдар. Ушул түшүнүктү өзүңүзгө бекем сиңирип алыңыз. Бакыт сиздин жан дүйнөңүздө. Аны издеп кереги жок. Сиз жөн гана өзүңүзгө бактылуу болууга, учурда болууга, учурдагы нерсеңизге ыраазы болууга гана көңүлүңүздү буруңуз. Биздин айланабызда болуп жаткан ар бир нерсе бул бакыт. Жакшы көрүү, ишеним, сүйүү, жарыктыкка толуу, таза ой, таза сөздөр адамды жаратат. Адамды шыктандырат, алдыга карай кыймылдатат, кубантат. Эмоциялар кубаттуу, жарыгы бар адам менен көпкө баарлашып отурган келет. Анын жанынан кеткин келбейт, аны менен сүйлөшкүн келет. Демек, биз дагы барганда кубанта турган адам бололу. Кайсы бир адам дагы биздин жаныбызга кубануу үчүн, баарлашуу үчүн, өзүндөгү тынчтыгын сезүү үчүн келсин. Бар болуңуздар. Сиздер менен мен Гүлнур Жапарова болдум. Биздин каналга катталып, жакындарыңызга бөлүшүп коюуну унутпаңыз. Кандай тема сизге кызыктуу? Комментарийге өз оюңузду билдире кетиңиз.